Бардыгы эле бизге келген пациенттер болот да, биздин бейтаптар ушу суроону берет да, ушул бул жерде массаж кылып койсоңор эле анан кийин жакшы болуп каламбы, давлением көтөрүлбөй калабы деген суроолор чындыгында көп берет. Анан мен ойлогом, аябай каттуу өтөт окшойт деп. Баягы каттуу массаж кылгандай болду. Кудайга шүгүр, ушул малга чейин давлением көтөрүлгөн жок. Ошо 120-80де стабильный турат. Эгерде мен грипп болсом деле, башка оорулар болсо деле мурда менин давлением аябай көтөрүлүп кетчү да. Азыр жок, көтөрүлбөдү. Бул остеохондроз деген бул кыймылсыздыктын оорусу. Ушундай. Эгер адам кыймылдап жүрсө, кан суюк болсо, атлан түз болсо, анда оорумак эмес да. Адам түз баса турган болсо, демек адамда омуртка тутумунда проблема көбүрөөк болот. Бек болот урушпа, түз бас деп кээде унутуп басып кетип калабыз, анан түз дейт, анан кайра өзүбүз түз деп калабыз. Бүкүрөйүп бараткан адамда демек омуртка тутумунда мына ушундай дисктердин тиштеп баратышы пайда болот да, мынтип отурушу пайда болот. Грыжанын пайда болушу бул ичкинки ядронун, суюктуктун сыртка агып чыгышы. Себеби место калбай атат. Бул тиштеп баратат да, мына тиштеп баратат, мына чыгып келатат. Бул грыжа. Консультация сурадым. Мен атлантка салдырсам болобу? Бизде ушундай атлант бар десем, эгерде мыкты адис болсо, ишенсеңиз салдыра бериңиз, анын эч зыяны жок деди. Болгону сиз ушул мен жазган таблетка дарыларды ичпешиңиз керек деди. Себеп дегенде дарыларды ичкенибизде алар обезболивать этет да, биздин оорууну сезбей калабыз. Атлантты салдырсаңыз дагы кайсы биринен атланттанбы, дарыданбы жакшы болгонун билбей калабыз деди. Анан кийин ошол кагазымды көтөрүп алып, томографияга түшкөн кагаздарын көтөрүп алып Бекболотко келдим. Кумар эже, бул атлант боюнча оштогу адис Бекболот мырза менен дагы иштешип, ага жардамдашып келесиз. Негизи өзү сиз башка тармакта иштейсиз, косметолог. Ооба. Эми ошол кандай жардам берип калдыңыз, кантип бирге иштешип калдыңыз, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Мен өзү негизи косметологмун. Бекболот мырза атлант боюнча адис. Бирок бардык нерсе бири-бирине мындай биздин байланыштып турган бул медицина тармагы болуп келет. Себеп дегенде буга чейин мен аябай катуу ооруп калганмын. Ооруп калганымдын себебинен Бекболот мырзага атлант боюнча жардам берип калдым. Анын негизи түбү мындай болгон да, былтыр мен 1 жыл мурда аябай катуу ооруганмын. Башым ооруп, ооруканага барам, аябай давлением көтөрүлөт. Давлением көтөрүлгөндө эле мен мындай ооруй баштаймын, кусуп, бир кыйналган учурлар болду. Анан барат капельница жасайм, кайра жакшы болуп калам, кийин кайрадан ооруй баштадым. Анан Бекболот айтып калды, атлант салайлы деди. Мен чындыгында корктум да. Ушул кантип эле бул суроо бардыгы эле бизге келген пациенттерде болот да, биздин бейтаптар ушу суроону берет да, ушул бул жерде массаж кылып койсоңор эле анан кийин жакшы болуп каламбы, давлением көтөрүлбөй калабы деген суроолор чындыгында көп берет. Анан мен дагы ошондой болдум да, жок койгой дедим, себептен катуу мына жериме эле койсо дагы бир нервтериме тийип калабы деген ой болду. Анан Бишкекке бардым, томографияга түштүм, канча акчаларыбыз эми томографияга төлөнөт, баягындай запись болуп, невропатологко жазылдым. Барып анан мага толтура дары берди. Өзүмдүн жашыма эмес, баягы 60-70 жаштардагы апаларыбыз, аталарыбыз иче турган дарылар, карасам адаптол, баягы давленияны түшүрө турган. Анан келип Бекболотко айттым, ушундай болду деп. Бирок мен ошону дайыма айтам, Бишкектеги невропатолог врач кыз консультация сурадым. Мен атлантка салдырсам болобу? Бизде ушундай атлант бар десем, эгерде мыкты адис болсо, ишенсеңиз салдыра бериңиз, анын эч зыяны жок деди. Болгону сиз ушул мен жазган таблетка дарыларды ичпешиңиз керек деди. Себеп дегенде дарыларды ичкенибизде алар обезболивать этет да, биздин оорууну сезбей калабыз. Атлантты салдырсаңыз дагы кайсы биринен атланттанбы, дарыданбы жакшы болгонун билбей калабыз деди. Анан кийин ошол кагазымды көтөрүп алып, томографияга түшкөн кагаздарын көтөрүп алып Бекболотко келдим. Келип врачтан кеңеш алганда өзүм мындай уверенный болуп калдым да, болду, мен салдыраммын, атлантка салдырам деп келдим да. Анан Бекболот салды. Ошондо февраль айынын бир 4-5 болчу да, былтыркы 2022 жылы 1 жыл болуп калды да. Салгандан кийин эле мен бир аз оорудандай деле бир мындай, мен ойлогом, аябай каттуу өтөт окшойт деп, баягы каттуу массаж кылгандай болду. Кудайга шүгүр, ушул малга чейин давлением көтөрүлгөн жок. Ошо 120-80де стабильный турат. Эгерде мен грипп болсом деле, башка оорулар болсо деле мурда менин давлением аябай көтөрүлүп кетчү да. Азыр жок, көтөрүлбөдү. Кече күнү катуу грипп болсом деле давлением такыр көтөрүлгөн жок, жакшы экен. Ошол себептен мындан 1 жыл мурунку мен өзүм пациент болуп,
өзүм чындыгында жакшы болгонум үчүн мен келген бейтаптарга жардам беремин. Аларга өзүмөн башыман өткөн нерсени айтып берем, ушундай болгонмун. Ашыкча дарыларды ичип, дарылар деле өзүңөр билесиңер да, боорго зыян, биздин бөйрөгүбүзгө зыян, алар топтолот, таш болот, баягындай биздин организмибиз кыйнайт. Андан көрө болгону ушул мына баягы башыбызга кан тамыры мындай кислород жакшы жетип турса эле биз өзүбүздү жакшы сезет экенбиз. Ошого эле Бекболоттун жанында жүрүп эле буга келген пациенттерге мындай кылыңыз, анан упражнение жасап жүрүңүз. Ушу жерибизден эле жакшы кислород бөлүп турса эле биз жакшы жүрөт экенбиз да. Анан мен ишим да ушул постоянно ылдый карап иштейм, косметолог болгон үчүн. Кээде көп пациенттер болуп калганда ылдый карап иштегенде эле биздин билинбей жүрүп остеохондроз болуп кысып калыптыр да. Азыр жакшымы, бирок чындыгында эңкейип иштейт да, отуруп алып иштейт деп 6 саат. Анан үйгө барып да телефон чукуйбуз, ушу бүт нерсе. Немени биз айтып калабыз да, тамашалашып деле айтабыз да. Эгер атлантың түз болсо, бир 80ге киргенде койдун шорпосу менен жылкынын шорпосун кеңири коркпой ичиңиз депчи. Да, кирген пациенттерге айтып тамашалап калабыз. Бул жеринде аябай. Чындыгында эгер атлант түз болсо, кан тамырлар таза болсо, анда андай неме болбойт да, көйгөй болбойт да. Анда шорпону кеңири ичсе болот. Давление көтөрбөйт. Көтөрсө деле баланс. Жогоруга өтөт, башка өтөт. Анан келаткан жерден мойнунан кыспайт. Демек кичи. Ошо менде остеохондроз Бекиш билет, Бекболот билет. Монун жеринде аябай чоң болчу. Прям каттуу болуп турчу. Азыр ошол жок. Өзүм мындай 1 жылда уже жакшы болуп калдым. Остеохондроз өзү кетет, анан акырындап бар, анан кетет. Бул остеохондроз дегенди көпчүлүгү туз катары ойлойттур да. Бул жерге туз уюп калган депчи. Жок, ал тузду организм атайын жасап атат. Атайын жасап атат. Эмне үчүн? Баштын позициясы ылдыйдабы? Башты көтөрүп туруш керек. Эгер менин башым 5 килограмм болсо, 5 килограмм менен омуртканы басыш керек. Жок, эгер башың ылдыйдабы, демек башыңды 2 эсе, 3 эсе, балким баштын градус көбүрөөк болсо, балким өтө көп эсе омуртканы басып атат. Мына ушул башты көтөрүп туруш үчүн берге атайын организм туз топтоп атат. Бул жерде атайын катырып атат. Башта атайын катырып атат. Ошо каткан жерде демек кан айлануу бузулат. Демек башка кеткен кан тамырлар кысылат. Остеохондроз мына ошентип пайда болот. Эгер сиз түз жүрсөңүз, кетмен чапсаңыз, кыймылдасаңыз, спорт менен ашыксаңыз, сизде андай көйгөй болмок эмес. Адам жашы чоңойгон сайын, демек бул адамда кан коюлат. Кан коюлса, демек бизде кан тамырлардан өтүш кыйын болот. Бул остеохондроз деген бул кыймылсыздыктын оорусу. Ушундай да. Эгер адам кыймылдап жүрсө, кан суюк болсо, атлант түз болсо, анда оорумак эмес да. Кытайлардын бир жакшы сөзү бар да, Кумар. Bizde Kırgızlarda жүрөк диетият кыл, жүрөк нагрузка күч келип калат. Жүрөк диетият кыл дейт го. Жок, аларда Кытайларда түз жүр, түз жат деп айтат да. Омурткаңды түз сакта дейт. Эгер омуртка тутум түз болсо, демек аларда оору болбойт деп ойлошот да. Аларда мындай дейт. Омуртка тутум бул улуу мырза, сыйлуу улуу мырза деп айтылат да. А жүрөк кичүү мырза дейт. Жүрөктү экинчи орунга коет. Биринчи орунга адамдын өзүнүн тулку боюн түз кармаган. Бүт денени кармайт да. Чубак агачы да айтып атпайбы, баягы бир немесинде айтып атат. Адам басканда адырдан же дөңдөн ылдыйга түшүп бараткандай басыш керек. Демек түз басыш керек дегенди айтып атат да. Адам түз баса турган болсо, демек адамда омуртка тутумунда проблема көйгөй болбойт. Бизде Бекболот урушуп калат, түз бас деп, кээде мынтип басып кетип калабыз, анан түз дейт, анан кайра өзүбүз түз деп калабыз. Ошо негизи ушинтип эле биз чогуу иштешип калдык. Түшүнүктүү. Бекболот мырза, бул Атлантка канча жылдан бери аралашып калдыңыз? Деги эле бул Атлант деген түшүнүк Кыргызстанга келгенине канча болду? Атлантка мен кокусунан аралашып калган жокмун. Бул тармакта менин досум Бакай Нурбеков иштейт, ошол аркылуу келдик. Буга чейин мен массаж боюнча көп жылдык стажым бар. Ошол тармакта иштеп жүргөм. Анан бул тармак боюнча мага тааныш болчу. Анан Бакай Нурбеков аркылуу биз Смолеков деген устатыбыз бар, ошол устаттан чогуу окудук. Ошол аркылуу бардым. Азыр ушул тармакта иштеп атканыма бир 4 жыл болду да. 4 жыл болду. 4 жылда биз Кыргызстанда көп эле адамдын атлантын түздөдүк. Эми көпчүлүгү мисалы үчүн атлант түздүлгөндөн кийин 1 жыл бою келип текшерилип туруш керек да. Ошол учурда
атлант ордуна түшсө, анда сөзсүз результат болот. Эгер кээ бир тонустар начар тартат, эгер слабый тартып калса, бош тартып калса, анда ал адамда эффект болбойт да.